Каныбек Осмоналиев кызматтан кетүү арызын жазды. Министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси Каныбек Осмоналиев кызматтан кетүү арызын 13 июлда жазды. Бул тууралуу маалыматты ал Супер KG порталына берген комментарийинде тастыктаган. Мындан тышкары Осмоналиев сиздер аркылуу Садыр Жапаровго кайрылуу жасайм деп төмөнкүлөрдү айтты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сиз үчүн акылымды, билимимди берип жүргөн кишимен. Кийинки учурларда бийликти Сүйүн Касманбетовго окшогон адамдарга тарттырып жибердиңиз. Алар сизди түптүз эле элге жаманатты кылып жатат. Мен кечээ арызымды жаздым. Анысы аз келгенсип, жакшы иштеп жаткан бир тууган инимди Ош облустук губернатору кызматтан кетирдиңер. Андан 2 саат өтпөй уулум жумуштан кетти. Бүгүн 14 июлда 35 жылдан бери иштеп жаткан жубайымды дагы жумуштан кет деп келишиптир. Азыр мага катуу басым болуп жатат. Facebook баракчам дагы өчүрүлдү деди. Каныбек Осмоналиевдин бир тууган инимди Ош облустук губернатор кызматынан кетирди деп айтканы боюнча министрлер кабинетинин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө кайрылдык. Министрлер кабинетинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдураимов кызматтан кетпегенин маалымат кызматынан билдиришти. Президенттик администрациянын маалымат кызматына чалып, Осмоналиевдин басым болуп жатат дегени боюнча сураганыбызда комментарий берген жок. Дастан Бекешев, биздин өлкө бандиттик өлкө. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев аэропорттон чет өлкөгө учуусуна тоскоолдуктар жаралгандыгын айтты. Бул тууралуу депутат өзүнүн Telegram каналы аркылуу айтып чыкты. Айтымында ага кандайдыр бир чектер коюлган. Мен жумуш сапарга учушум керек эле, тилекке каршы алар чек арага желектерди коюшкан. Бийлик эмне үчүн мындай кылып жатат билбейм. Бул мыйзамсыз, биздин өлкө кандайдыр бир бандиттик өлкө деп наразычылыгын билдирген Бекешев. Бирок депутат өлкөдөн чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк алган. Ал эмне себептен мындай болгонун териштирерин айтты. Кээ бир түшүнбөстүктөрдөн кийин учуп кетүүгө уруксаат беришти. Бирок эмне үчүн мындай болгонун териштирем. Мен эч кандай кылмыш жасаган жокмун. Бирок алар мен үчүн көптөгөн көйгөйлөрдү жаратышты, деди ал. Булак Рынок KG. Элчилик Орусиядагы мигранттар ортосундагы мушташта Кыргызстандын 72 жараны кармалган. Орусияда кыргызстандык жана тажикстандык мигранттар ортосундагы мушташта укук коргоо органдары тарабынан Кыргызстандын 72 жараны кармалган. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Элчиликтен билдиришкендей 10 июль күнү социалдык тармактарда, анын ичинде WhatsApp аркылуу бычактан жаратылган кыргызстандыктардын тез жардам менен ооруканага алынып бара жатканына тартылган сүрөт жана тасмалар таратыла баштаган. Ал окуя бильярд клубунда болуп, анда белгисиз адамдар Кыргызстандын 4 жаранын бычактап кеткен. Учурда ал факты боюнча соттук медициналык экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы боюнча тиешелүү процессуалдык чечимдер чыгарылат деп билдирет элчилик. Окуянын чоо жайын билүү үчүн элчиликке анын катышуучулары чакырылган. Кандайдыр бир чыр чыгып кетпеши үчүн жабыркагандар Кыргызстандын жарандарына чагынчылдыкка алдырбоого, Орусиянын мыйзамдарын сактоого чакырып кайрылуу жасаган. Булак Марал FM. Аксыда сел агызып кеткен 3 жашар кыздын сөөгү табылды. Аксы районунда сел агызып кеткен 3 жашар кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кыздын сөөгүн бүгүн 14 июлда саат 10:30 жергиликтүү тургундар табышкан. Учурда 5 жаштагы баланы издөө иштери уланууда. Эскерте кетсек, 12 июлда Аксы районунда сел жүрүп, Ак жол жана Жаңы жол айыл аймактарында 8 кишини агызып кеткен. Алардын ичинен 6 кишинин сөөгү табылып, 2 жаш бала табылбай жаткан. 12 июлда райондук акимдин буйругу менен Жаңы жол жана Ак жол айыл аймактарында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Булак Кадам Медиа.